Assalamu alaikum, урматтуу Кара Суу коомунун жааматы, аксакалдар, активисттер, акалар, укалар, достор. Бүгүнкү чогулушка куш келипсиздер. Мына Кудай кааласа өткөн жылда эле жакшы жылдардын жылы болду. Көптөгөн чоң иштер жасалды. Пандемия уланганына карабай биримдик жакшы эле болду. Ушул бүгүнкү чогулушту баштоого ушул аксакал катары, ушул модератор катары бизде сунушчусу жана Сатар ака өзү неме кылып берсе, ким сүйлөйт, ким неме тартипке салып биздин ушул немебизди чогулушту дайым эле аксакалдар алып барат. Ошол салттуулап эле ушул Сатар ака алып берсе, ушул сунушту колдоп берсеңер. Каршы эмесиңерби? Колго салып коелу. Биринчиден ассаламу алейкум. Бардыңыздардан, атыңыздардан Жараткандын атына чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын атынан салаваттар жана саламдар болсун. Жараткандын ушул күндү, ушул ырыскыны, ушул саатты жарыктык менен, ынтымакчылык менен, биримдүүлүк менен бергенине шүгүрлөр болсун. Биздин билип билбей кылган, ачык жашыруун кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бизди дайыма оң жолдо жүрүү үчүн жакшылыгыбызда багы жакындатып, жамандан алыстатсын. Бүгүнкү чогулушту былтыркы 2021 жылкы жана 2022 жылга уже кирип кетип атат. Ошол полный объему эки төрагага сөз берсек, алар 21 жылкы полный болгон объемду кандай жумуштар жасалды, эмнелер болуп атат. Ошого полный отчетун берсе, дагы келаткандар, если видео онлайн кылып койсоңор да болот. Башка багы кээ бир жигиттер келе албай, жолдо жүрүп же жумуш менен эме болуп калса, алар онлайн менен угуп көрүп турса болот. Ошого биринчи жанышка сөздү берсек, андан кийин анын 6 айлык немесин отчетун бергенден кийин жаңы төрөгага Чынарбекке берсек, анан кийин дальше да булар отчетун бергенден кийин бир 20 мүнөттүк суроо жооп кылсак. Ар бир айыл өкүлүнө 1,5 мүнөттөн убакыт берсек. Кандай дейсиңер? Ошого кимде ким ушул чогулушту, ушул иш процессин алып барабыз. Ушул мен айткан немеге согласымын десе, колду көтөрүп койсоңор. Анан кийин бирөө сүйлөп атса, экинчибиз бөлбөсөк. Ошол инсан толук өзүнүн оюн, пикирин айтып, баягы толук өзүнүн мазмундуу баягы суроосун берип, ошол өзүнө толук, потому что силер бардыңар, ар айылдан келдиңер. Ошол эртең бүрсүгүнү айылдан силерге суроо бергенде, ошолордун суроолоруна толук жооп бере турган болсоңор, менимче туура болот деген. Азыр 3 мүнөт өзүңөрдүн сунушуңарды айтсаңар, мен айткан сөзүм боюнча. Анан ошону да толуктап неме кылып турган колго салсак. Мейли, ким биринчи? Ошон 3 мүнөткө бере аласың. 3 мүнөт. Өрактан берсе 4-5 мүнөттөн бере берсек, ушунча чогулуш bundan кийин мында чогулуш болбойт дейбизде. 5 мүнөт кичине көбүрөөк болуп калат менимче. Хорошо. Анда сунуш түштү. Ар бир мындай кылсак деген мен бир оюмда. Суроо 1,5 мүнөт болсо, анан баягы өзүнүн ой пикири 5 мүнөт болсо. Потому что азыр суроо гана, төрагалар бүткөндөн кийин суроо гана берилет, туурабы? Анан ой пикириңерди экинчи позицияга өтөбүз. Мында чогулуш башка возможность болбойт бизде. Бир жылда бир гана болуп атат. Айтып деп алсак, угаткан сөздү угуп алсак, чогулуш, мына именно бүгүнкү чогулушту 7 айдан бери күтүп атабыз. 7 айдан бери ушу чогулуш болуш керек. Айда мындай образды айтып атам мен. То есть бизде көпчүлүгүнүн ою бар, пикири бар. Ар ай сайын чогулуш болот. Жылдык чогулуш бир жолдо болот. Багы суроого 5 мүнөт берсек, ал жооп бергенич. Жооп бергени эми канааттандырарлык менимче төрагалар жооп берсе болот.
Эми багы мындай кылсак болот. Теманы кароо боюнча, теманы кароо боюнча 3 мүнөт деле бербейсизби дагы, анан ой пикирин айтчуларга 5 мүнөт 6 мүнөт берип коёбуз. Ооба. Ол эми экинчи позицияга өтөт да. Yazır sonuçta sana konuşabilirse. Daha siz moderator olduğunuz kim yazır da tabii. Kim? Kim? Kameradaki de ölçüp geçiden mümkün de. Siz voltörün mü? Ne bu bu? Kameradan ölçüp eydi. Ölçüp uçurlar bu. Mazır ölçüp. Мындай да, эми туура түшүнгүлө, бул сунуш болуп атат. Азыр Başın mı? Orosca siz yazasınız mı? Ver, orası ver. Sonra hava etrafı ver. Böyle ağartı ministrisi. Karasılık yerleşler, ağalar, dostlar, hiniler. Ben 2021 yılda olup ötken Karasu birimliginin qanday iş-çarası bolsa, ошол боюнча 1 жылдык отчет берип коеюн. Отчеттон мурда бир жакшы жаңылыкты айтып коеюн. Мен азыракта да ушул чогулуштун астында Жогорку Кеңештин депутаты Төлөнов Данияр Еремекович менен сүйлөшүп калдык. Өзү телефон кылып калды эле. Ошол бир жакшы жаңылык айтты. Данияр Еремекович Жогорку Кеңеште бюджет жана неме боюнча комитеттин төрагасы болуптур. Фискалдык саясат боюнча. Андан кийин бүгүн чогулуш болот эле, ушундай чогулуш кылабыз бүгүн 1 жылдык чогулуш болот дегенден ошого ушул жердеги балдарга жеткирип койганда эгер бюджетке мектеп, детсад же башка бир бюджеттин немесинен болгон немелер, вопростор боло турган болсо кайрыла берсин мага. Себеби Карасу мен өзүмкө бүт бардык. Ошол кишинин өзүнүн бир немеси. Бир жолу футболго келип койду беле дейт. Кечеге немеде дагы сиз ушул жерге бардыңыз. Биздин коомдун балдары ошол жерде Карасууда шайлоодо экен эле, барып неме кылып өтө жакшы неме кылды деди да. Анан дагы бир аманатын да жеткирип коюн. Может 1 айдын ичинде келип кетем деди. Себеби немеси бар экен, иш-чарасы, иш жүзүндө немеге барат экен. Белоруссияга барып келиш керек экен. Ошондо келгенде бир чогулуп, 1 күндүк немеме силер Карасу коомуна неме кылып, балдар чогулсаңар, бир жолушуп, баарлашып кетем деди. Ошол аманатты жеткирип койдум. Мен немем азыр Карасу биримдик коому 2021 жылы өтө чоң жетишкендиктерге жетти десем мен эч качан жаңылышпаймын. Себеби Карасу коому түзүлгөндөн бери биздин бирден бир максат жолсом ушул жерде неме кылганыбыз, биз коомдун фондун 1 миллионго жеткиргенден кийин биз презентация өткөрөбүз, анан башка иш-чараларды өткөрөбүз деген максат кылып неме койгон элек. Ошол нерсе 2020 жылы коомдун фонду 1 миллиондон ашты эле. Андан кийин ошол ого чейин эле октябрда Сузак району ыркесе өткөрүп, ыркесени бизге 5-6 жолу сунуштаганда да биз отказ кылып, биздин азыр коомдун мүмкүнчүлүгү жок, азыр өткөрө албайбыз деп көп немеден отказ кылдык. Акырын ошол октябрь айында Сузак коому жолсо ыркесени уюштуруучулар бизге неме кылгандан ортого салып, ыркесени алабыз, албайбыз деген алабыз деп турган ыркесени алдык. Ыркесе менен кошо эле дагы эле 2 жолу дагы неме болбосун деп презентацияны кошо ыркесе презентацияны кошо өткөрдүк. Бул биздин Карасу коомунун тарыхында же болбосо тарыхка жазылып калды. Жакшы иш-чара болду. 2021 жыл 1 январга Карасу фондунда болгон акча банкта турган 700 000 рубль. Билесиздер, акчаны картада сактабастан банкка сактайлы деп 2020 жылы ноябрь айында банкка койгон элек 700 000 акчаны. 1 январга фондун картасында 277 237 рубль болгон. Бардыгы болуп 977 237 рубль биздин фондун 1 январга бул фондун акчасы эле. Январь айында чогулган акча 141 000 рубль болду. Январь айында чыгаша мындайча айтканда болгон жок, себеби бир иш-чара өткөргөн жокпуз, башка болгон жок. Февраль айында 53 000 рубль чогулду. Февраль айында биздин
Карасулук жердешибиz Кыргыз тил фондунун, жосем Кыргыз тил коомунун президенти Кенжекулдан, Мөнөктөн, Мөнөк айылынан биздин агайыбыз февраль айында келдилер. Şu Кыргыз тил коомун өткөрүш үчүн 10 000 рубль бөлүнгөн фонддун эсебинен. Шул жерде бир жакшы иш-чара өткөрдү. Андан сырткары Мөнөк айылынын өзүнүн балдары да акча чогултуп берди. Мен өзүмүн жаныман 10 000 бердим ошол агайга. Март айында biz азыр айтып кеткен чоң иш-чара болду. Март айында 54 000 рубль фондко түшүптүр айылдардын эсебинен. РКС презентацияга 441 450 рубль жумшалды. 441 450 рубль. Мен бүткөндөн кийин анан кийин суроо бересиңер. Мен аз отчет берип атам, жылдык отчет. Biz РКС менен презентацияны бир өткөрүп 441 000 акча фонддон жумшадык. Башка коомдар бир РКС өткөрүп, бизден Кара Суу коомунан Лейлек коому алды эле. РКС өткөрүш үчүн 585 000 акча жумшашты ошолор. Ондо дагы залда өткөрбөстөн бир ресторанда өткөргөн үчүн. Ошондо да ошончо акча жумшашты. Ооругандарга ошол айда 2 ооруган болду эле, фонддон 10 000ден 20 000 акча бөлүндү. Волейбол боюнча биздин кыздардын лигага катышты эле, аксакалдар, биздин активисттер биригип, ошол волейбол боюнча катышкан кыздарды оюнуну, взносуну деп бардыгыбыз бердик. Ушул жерде бардык, ар бир мен өзүм бердим, бир оюнуна, тренировкасына акча бердим. Ушул жерде жүргөн активисттер бардыгы берди. Анан кийин финалга чыкканда форма алып берип коюу деп биздин спорт комитети канаттан сунуш түшкөн эле, фонддон 10 000 бөлүп анан кийин кыздарга финалга форма алып бердик. Ошол маалда немеден которулган, себеби ар бир 180 000 биз немеге арендага бердик, залга, ресторанга кеткен акчаны фонддун картасынан которулду, ошондо услуга алды банктан 5985 рубль. Апрель айында 48 300 рубль чогулду. Суроо болбош үчүн сразу айтып кетейин, 48 300, не үчүн 300 000 сомдон болсо. Бир кыз мен атыман коомдун фондуна кошпой деп 300 рубль неме болуп калганчы, ушул жерде 48 300 болуп калды. Апрель айында онон мурда неме депутаттык, анан кийин неме болду эле, референдум шайлоо болду эле, айылдык, местный айылдык кеңештерге. Биздин ушул кыргыз, биздин коомдон барган балдар бардыгы депутат болду. Ошондон кийин коомдун атынан, биздин ушул неменин атынан бардыгын башын куттуктап коюу деп калпак алып неме болду. Ошол 3 000 рубль кеттир. Май айында 35 000 рубль фондко түшүптүр. 10 000 рубль оорулууга берилди. 40 000 рубль окутуучуларга. Мурда биз ар бир активист же болбосо биздин коомго өзүбүзгө картага таштап эле, бул идея биздин азыр Кыргызстанда жүрөт. Ошол өзүнүн айылдык кеңешине депутат Темирбек деген жигитибиздин идеясы эле, ошол сунуш киргизип областтык, райондук олимпиададан 1-2 месте алган окуучуга, ошону окуткан мугалимине биз сыйлык катары ушул жерден неме кылып турсак, себеби окуган балдарга дагы шык болот эле деп ушундай неме болгон эле. 2021 жылы ошондой неме болбосун деп фонддон бөлөй деп анан 40 000 акча бөлдүк. Областтык олимпиадада 1-2 месте алган, республикалык олимпиадада 1-2 месте алган окуучуга. Андан кийин энциклопедияга 15 000. Баядагы группада да неме болду, энциклопедия. Биринчи Кара Суу районунун биринчи энциклопедиясы чыккан. Бул жерде энциклопедиянын өзүнүн немелери бар. Кимдер кире алат ол жерге, кимдерди киргизсе болот. Биринчи немесине биз кирбей калдык эле, Кара Суу биримдик коому. Сунуш түшүп, жаныш ушул нерсени киргизип коелу. Себеби Москвада өтө чоң иш-чара кылбаспыңар. Башка кылбаган немени бүт бардык. Себеби биздин берип аткан отчетубузду 2018 болгон болсо 2018, 2019, 2020. Себеби 2020 бергенде биз 50 миллиондон ашык неме бердик. Кыргызстанга
биздин өзүбүздүн Кара Суу элине жардам кылдык да. Ошондон ушул немени киргизип коелу деп неме кылган. Азыр экинчи бөлүгү Кара Суу энциклопедиясынын экинчи бөлүгү иштелип чыгып атат. Биринчи энциклопедиясын Барно эже жазган эле, азыр дагы ошонун үстүндө иштеп атат ол аял, ол эжебиз. Ошого кыскача энциклопедияга Кара Суу коомунун энциклопедиясына Кара Суу коомунун маалымат берилди. Качан түзүлгөн, биринчи төрага ким болгон, кийинки төрага ким болгон, кандай иш аткарды, ушул жылга келип эмне иштерди аткарды, кандай максаты менен деп. Андан кийин июнь айында 18 000 рубль акча чогулду. Екатеринбург шаарында чоң турнир болуп, биздин Кара Суу коомунун волейбол ойногон балдар кайрылды. Биз курама команда болуп кетип атат элек. Расход 100 000ден ашып кетет экен. Өзү 6 бала, 7 бала барса эле, билет алып барып келсе эле 10 000, 15 000ден ошончо болуп кетет экен. Хотя бы биздин жакшы бир формага, же болсо биз тамак ашыбызга бөлүп бергиле деле. Сүйлөшүп атып, улар 25 000, 30 000 сурады эле. Анан кийин 15 000 бөлүп бердик. Андан кийин июль айында 48 000 рубль акча чогулуптур. Июль айындан кийин бир жыл мурун Санкт-Петербург шаарынан бизге, Санкт-Петербург шаарында да Кара Суу коому бар, Кара Суу биримдик коому бар. Ошолор келип жолдоштук турнир өткөргөн элек, футбол ойногон элек Москва шаарында. Ошондо кетип атып ошол балдар айтты эле, төрагасы Капар Матисахов, Куда кааласа кийинки жылы биз сиздерди чакырабыз, барабыз ошол жерге барып бир неме футболдук бештет өткөрөсүңөр деп неме кылгандан, быйыл Куда насип кылып июль айында биз Санкт-Петербург шаарына Кара Суу коомунун активисттери, ошондой эле футбол ойногон курама командасы менен барып биз жакшы жолдоштук бештеш өткөрүп келдик. Ошондон фонд несебинен 5 000 рубль жумшалган экен. Андан кийин август айында 48 000 рубль чогулуптур. Билесиздер, август айында себеби биздин устакка жазылган Кара Суу коомунун төрагасы 1 жылда шайланат деп, август айында шайлоо болду эле. Шайлоого 21 560 сом жумшалыптыр. Себеби ошол күнү дасторкон жайылды, бардык ар бир айылдан өкүл келди. Оорулууга 10 000 рубль жумшалыптыр. Сентябрь айында 42 000 рубль айылдардан чогулуптур. Оорулууга 20 000 рубль. Октябрь айында 13 000 рубль. Октябрь айында эркектер аралык лига башталып калды Москвада. Ачык волейбольный лига боюнча. Андан кийин ошондо дагы талкуу болуп, суранып, командабыз катышабы, катышпайбы башка болуп атып, акырдан кийин чек неме болуп, командабыз катыша турган болуп, формасына, взносуна 40 000 рубль бөлүнүптүр. Фонддун эсебинен. Төлөө өткөрүү боюнча төлөө өткөрдүк элек 39 300. Себеби ар кимис аркылуу ошол малда талкуу болду. Жаныбыздан кылсакчы десе, жаныбыздан кылсак онда болбой калат экен. Себеби бул төлөөнүн дагы өзүнүн немеси бар да. Алла Таала кабыл алыш үчүн, же болбосо өткөрүш үчүн ошогандан кийин фонд эсебинен болгон 39 300. Оорулууга 10 000 рубль фонд эсебинен. Ноябрь айында 103 000 рубль айылдардан чогулуптур. Андан кийин декабрь айында 106 000 рубль чогулуптур. Оорулууга 10 000 рубль. Жылдын жыйынтыгы боюнча 1 январь 2022 жылга 258 504 сом банк картасында, биздин фондубуздун эсебинде, ошондой эле банкта турган 700 000 акча. Жалпы сумма 958 504 рубльдү түздү. 1 январь 2022 жылга. 2020 жылы 713 000 акча чогулуптур эле. 2020 жылы.
жылы 709 мың ақша чогулуптур. Бул узноосунун эсебинен көпчүлөр айтышы мүмкүн ошол эле айылдар катышып атат, эмне үчүн разница болуп калды же башка. 2020 жылы декабрда биз 1 миллионго жеткизебиз деп туруп, 2021 жылкы көп немелер жооп салышкан айылдарчы. 1 миллионго жетип алайыл деп ниет кылып неме кылган үчүн 2020 жылы биз неме кылабыз деп. Ошодон кичине неме болуп калды. Андан кийин фондко өзүңүздөр жакшы билесиздер, Москва шаарында Бауманский метрода чайхана бар, Чай плюс деген. Ошонун жетекчиси же болсо ошонун ээси Мамыров Бакыт Айдарбекович 10 000 рубль берген бир немеде отуруп. Бул жерде күбөлөрүм дагы бар, Нурлан эке отурат. Өзү дагы кош берген ошол малда. Андан кийин бир немеде ошол немеге жетпей калды дегенде, анан кийин мен өзүм да ошол фондко бир 10 000 коштум эле. Мен өзүм 10 000 бул фондто эмес, азыр февралда ошол Кыргыз тил коомунун президенти келгенде, жетекчиси келгенде 10 000 рубль өзүм жаныман бердим. Өркесе презентация өткөргөндө өзүмүн жаныман 50 000 рубльдан ашык акча кетти. Андан кийин азыр ошол нерсеге жетем, бирок информация катары айтып коеюн. Андан кийин Баткен окуясы болуп калды май айында. Баткенге барып келгенде мен 105 000 жаныман акчам кетти. Аксакал киши Сатарага турат, Сатарага айтып калды, жаны шунча акча чогулду, рас, өлбөгөдөй тирилигиң бар. Кемип калбайсың, эч нерсе болбойсуң. Билетти алып барып өзүңү ошол жердеги балдар менен барып жакшына алып таркатып кел. Элге жеткизип бер дедилер. Ошол ишти Сатараканын сөзүн эки кылбай барып неме алып келдик. Андан кийин ошол эле Санкт-Петербург шаарына биздин курама командасына мен 6 айлык чогулуш кылганда да айттым эле. Курама командага менин жаныман 10 000 дедим. Ол 10 000 акчаны бердим. Одан кийин болуп аткан нерселер дагы ошол азыркы неме. Бая группада неме келиптир. Былтыркы жылы акыркы немеде мынанча эле мынандай деп. Чогулушка чейин отчет берилген нерсе бар. 1 миллион, почти 1 миллион акча. Чогулуш болгондон кийин ошол жерде болгон расходту фонддун эсебинен болгон 2020 жылы. Кээ бир немелерде. Андан кийин ошол жерде расход болгон себеби биз чогулуш эле кылбастан ошол малда 1 жылдык отчет болуп, андан кийин оюн зоок болгон. Жаныман 19.700, себеби эгембердикке келбей калыптыр. 19.700 акча кеткен эле, кийин неме кылабыз деген эле ошол бойдон дагы калып кетти. Мен дагы ладно дедим, 19.700 дагы кече берейин. Себеби элим үчүн кылдым дедим, эч нерсе болбойн дедим. 1 жылда 2021 жылы мен көп нерсени эсептебегенде, башка неме кылып алганда 200-300 мыңдан аша акча жумшаптым өзүм жаныман. Себеби бир айда жок дегенде 5 жерге барсаң 5 мыңдан берсең 25 мың акчаң кетет. Чынарбек дагы ошондой кылып атат азыр. Барат Карас коомунун атынан. Эч качан өзүмүн атыман бир коомго барган болсом өзүмүн атыман бир дагы берген жокмун. Мына камера турат, Алла таала турат. Жаныш деп берген жокмун. Карасу биримдик коому. Ошодон кошумча деп. Андан кийин августтан бери Чынарбек болду. Бул да фонддун эсебинен бир дагы ондай чыгым жок. 1 сом дагы мына ушул жерде ондай чыгым жок бир дагы. Өзүнүн жанынан кылат. Бирөөгө барса дагы, бензин куйса дагы, бирөөгө барып акча берсе дагы, хотя бы бирөө азыр көрүп атасыздар, bir орунду барып көрсө бир пакет кылса жок деген 2000 сом пакет кылат. Убактысы, бензини, башка нерсеси жөн эле барып неме. Эгерде ошол жерге барып мына жери жыйып кеткен болсо, эч кимге көргөзбөстөн 5000 10 000 сом пул берип келет. Себеби орунду көрүп барганда ошондой болосуң адам. Себеби адам келип арыз муңун айткандачы бардык нерсени берип бергин келет. Bir жыл ичинде бардык ооруларга карта коюлуп, бул айыл өкүлдөрү коюлбагандан сырткары биздин мен карта коюп, Чынарбек карта койгон акча 746.074 рубль болуптур. Быйыл биздин элибизге 2021 жылы май айында ошол 28 апрелде чек арада чыр чыкты. Баткен окуясы болду дагы. Көптөгөн жарандарыбыз
навыт тапты. Биздин Кыргыздын бир жакшы жери бар экен, шуга окшогон неме болгондо бир муштун болуп түйүлө калат экенбиз да. Биздин өзүбүздүн айылдан коомдун ичине мындай кылып неме кылган менен ушундай башыбызга оор күн келгенде бардыгыбыз бир муштун болот экенбиз. Эч качан бөлүнбөйт экенбиз. Дүйнө таң калды ушул нерсеге. Тажикстанда дагы жабыр тартты, бирок олар ондай неме кылган жок эли. Эч ким жардам бере алган жок. Биз Кара Суу биримдик коом ушул жерде Москвада туруп 1 миллион 300 миң рубль акча. Ondan sırtkары ар бир айыл биздин коомго, фондко демеге Баткенге жардам деп берип туруп, но бирок айылдагы ошол жерде Баткенге жардам берип атканда бардык которду. Ушул жерде турган бардык айыл баштар өзүңөрдүн башыңарда өттү, туурабы? Менин айылым Кара Суу биримдик коомуна 30 миң кошкон болсо, ол айылдын атынан бул жактан дагы берип 30 миң 40 миң дагы бердик да. Ошондо бардыгы болуп биз бүт бардыгы болуп 5 миллиондон ашык Баткен элине жардам кылдык. Именно Москвада Россия Федерациясында жүргөн Кара Суулук жердештер бардыгы. Эми Алла Тааланын буйругу экен, же болбосо адам баласы туулуп өсмөк бар, өлүп түгөнмөк бар дейт. Бөтөн журтта жүргөн үчүн груз 200 деген бардыгыбызга ушунчалык неме болот. Биз көп эле экенбиз, Кара Сууда мигранттар көп экенбиз, себеби биз Кыргызстанда көп, почти 400 миңден ашык калкпыз. Bir жылдын ичинде 30 адам сөгүн жөнөтпүз. Биздин Кыргызстан өзүбүздүн жерибизге карта коюп чогулганда 30 адам биздин мамлекеттен 70 миң акча бөлүнөт. Азыр ушул жерде дагы кайталап айтып коеюн, адрестерин дагы өткөндө да ташап коюп атабыз. Груз билеттерин бул жерден албай калса, Кыргызстанда болсо барып адрес ташап атабыз, барып ошол 70 миң акчаны алыш керек. Себеби 2-3 эле документ керек. Өлгөндүн тууралуу күбөлүк, ошол тууганы, жакын ата-энеси же немеси барып алат болду. 30 адам болсо 2 миллион 100 миң мамлекет бөлүптүр. Биздин мамлекет. А биз 30 адамга 5 миллион 567 миң акча чогултуп бериппиз. Бул орто эсепмен айтканда 180 миңден ашык ар бир груз 200-ге биздин Кара Суу коому акча чогултуп бериптир. Мен айтат элем, ушул ар бир коомдо, ар бир айылдагы ар бир инсанга ыраазычылык билдириш керек. Ар бир айыл башчы ошол коомдо жүргөн, ошол айылында жүргөн бардык нерсеси менен болуп атат да, туурабы? Себеби бул жөндөн жөн чогулган жок да. Ушул жерде отурган биз 50, 60, 100 адам чогулган жокпуз да. Ушул коомдо жүргөн бардык биздин мүчөлөр бүт бар чогултуп берди. Оорлук болобу, груз 200 болобу, калган башка жакшылыктарга болобу, туурабы? Ар бир жакшылык болсо да карта коюп атабыз. Себеби ыркесе презентация өткөргөндө карта койдук, кегиле активисттер кичине жардам болсун деди, ошондо да акча чогулду. Же болбосо ар бир ушул жерде отурганыңар келип ушул жерге отуруп, же болбосо бир жерге барса дагы ушул жерде көпчүлүгүңөр отурасыңар. Мен Питерге барганда ар бириңер жаныңардан бардыңар, туурабы? Фонд каржылаган жок, же болбосо бизди сырттан бирөө каржылаган жок. Ар бирибиздин жаныбыздан кетти да, туурабы? Бул деген убакыттагы акча дагы кетти да. Ошого баардыгыңарга ыраазычылык билдиремин. Өзүңөрдүн убактыңарды, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдө болгон материалдык немени ушул коом үчүн жумшап аткан үчүн баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле ар кандай иш-чаралар болот. Азыр эле айтып кеттим, топ болот, же болбосо башка иш-чара. Ошол иш-чараларга чогулган акча bir жылда 315 миң рубль болуптур. Бул нерсе ушул кылынган иштер биздин азыр айтып аткан миллиондоп кылынып аткан иштердин бардыгы ушул биздин биримдигибиз, биздин ынтымагыбыз, биздин бири-бирибизге болгон сый-урматыбыз. Себеби сый-урмат, ишенич деген ошондой болот да. Ошол нерсе бирөөнүн башына кичине жаман иш болсо, бирөөнүн башына жакшы иш боло турган болсо, ошону урматтап, ошону сыйлап, же болсо ушул биз жүрдүк элек дейбиз, туурабы? Ошонун негизинен ушундай иш миллиондоп иш болуптур. Анан кийин ошол будан сырткары. Ар бир айылдын өзүнүн өкүлдөрү коюлган. Себеби ошондой случай болуп калат экен. Себеби кээ биркилер таарыныш мүмкүн, мына карта коюп атам, же болсо мындай болуп атат деп. Бул нерсе турмуштун өзүнүн немесинен келип чыгып атат да, туурабы?
же болбосо бирөө каалап мен ушуга карта коюшум керек эле деген нерседен эмес. Ошолор акыры нерсесине жеткирген үчүн айыл башыга жетип, келип анан кийин карта коюшат. Кыргызстанда болбосо да, же башка жакта болсо дагы, но бирок кичине жардам болуп калсын дейт да. Бул кайрымдуулук нерсе ошондой нерсе экен да. Кайрымдуулук нерсенин чеги жок деп коет. Туурабы? Кандай кылсаң кыла бересиң ошол. Себеби бул биздин эң негизги нерсебиз бул кайрымдуулук. Ушул азыркы айтылган бүт бардык нерсебиз бул кайрымдуулук. Бардык нерсебиз өзүнүн немесине. Андан кийин дагы бир нерсени айтышым керек. Биздин ушул жерде жүргөн бардыгыбыздын нерсеси ар бир айылда мүмкүн болушунча жардам кылып атат, же трансформаторун алып берет, же шагылын төгүп берет, же асфальтын кылып берет, же болсо арыктын казып берет, турба көмүп суу чыгарып берет. Ушундай болбой аткан болсо өзүнүн айылындагы жетишпегендердин бир үй куруп берип атат, туурабы? Бир немесине. Же болбосо ошол жетишпегендер 5-6 же болсо 10дон ашык үй болсо көмүрүн, бир каптан болсо да унун башкасын немесин алып берет. Ушул нерсе ушул жердеги айылдын, ушул нерсенин бүт бардыгы жыйынтыгы, ынтымактын, биримдиктин жыйынтыгы болду. Ошол нерсени мен просто көпчүлүк айылдардан сурап, эми канча айылыңарга неме болуп атат, неме дегенде приблизительно бир жылда айылдардын бул 30%, 40% болсо керек. 56 миллиондон ашык акча жумшалыптыр. Бул айылдын инфраструктурасына чоң жардам болду. Салым болду да. Мен өзүмдүн айылман бир мисал алсам, өзүмдүн айылман. Стадион куруп. Бардыгын ушул жерден, даже жетпей калса акырында ушул стадионду ачып коелу, бүт бардык нерсеси жетти дегенде дагы 200 000 фонддон бөлүндү биздин айылдык немеден. 200 000 фонддон бөлүндү, 85 000 дагы 1000 сомдон ушул жерде жүргөндө таштадык, 285 000 ошондон немебиз бүттү да. Ошондой ар бир айылда ошондой нерсе болду. Кылганыңардын бардыгын жыйынтыгы көрүп атабыз, бардыгын. Ушул азыркы айтылган нерсенин бардык жыйынтык ошол биздин ынтымагыбыз, биздин биримдигибиз, же болбосо мына бул жери көкүрөгүбүздө чыккан чын ниеттен кылып аткан нерсебиз болду деп эсептеймин. Андан кийин мына сразу 2022 жылга өтөйүн. 2022 жылда бунун дагы информация катары, себеби бардык айылдар келип неме болуп калгандан кийин бул информация катары айтып коюшум керек. Мына бул жерде эски маданият Сатарака отурат. Былтыркы жылы жаппай калышты эле. Былтыркы жылын жаап, 2022 жылы толук жаап коюшту. Эркин айылы отурат мынакей. Орозбек, булар дагы толук жапты. Карадөбө, Нурак отурат, булар дагы толук жапты. Кышабаттын өкүлү келдиби? Отсадырдан Кышабат. Вот Кышабат 7 айлыгын жаап койду. Правда, мурдагы 2021 жылдан 6000 немеси барлы 6 айлык төгөлөгө төгүп, анан кийин январь, февралга немесин которду. Питомник ар ай сайын которот. Ошон үчүн 1000 сомдон бул которот. Башбулак 2021 жылы жаап эле. Башбулактын өкүлү барбы? Олар дагы жапты. Мен не демекчимин бул фонддун немеси боюнча? Бир жылдан жаап койгон туура. Себеби бул биздин дальнейший болуп аткан нерсебизге өтө чоң неме болот да. Анан кийин көп суроо болбош үчүн мен сразу айтып коеюн. Фонддун кирешеси, бир жылдык кирешеси 709 000 рубль болуптур. Чыгашасы 713 000 болуптур. Не үчүн мындай болуп атат деп атат да. Себеби группада суроо болду, башка болду. 442 000 РКС презентацияга жумшалды. 442 000 жумшалды. Андан нарагы 286 000 акча. 286 000 ошол азыр айтып аткан 40 000 окуучуларга бердик, 40 000 волейболисттерге бөлдүк. Волейболисттерге 55 000 акча кетти. Оорулууларга 90 000 акча кетти, 10 000ден бөлдүк. Вопрос болушу мүмкүн. Бая механический немен кошуп коюпмун. 442 000ден 452 000 болуп калды деп. Жаңышыга немесин жаап атат деп. Мен ушул жерде тургандардын бардыгынын ичинде мына бул жерибиз таза. Эч качан сүйлөшпөйт. Сатаракага да айткан жок. Программа кандай экен билбейсиз турабы бүгүн чогулуштун. Бул дагы билбейт.
Программа кандай болушун башка. Бири-бири менен сүйлөшпөйт. Себеби адам качан өзүнө ишенгенде гана, өзү ак болсо, таза болсо гана эч ким менен сүйлөшпөйт. Себеби бул жылдык отчет. 10 000 райысы болуп калды, 442 миңден 452 миң болуп калды деген сөз болуптур. 10 000 кыздардын немеси ошого кошулуп калыптыр. Март айында кыздар волейбол командасы лигада финалга чыкканда формага фонддон 10 000 бөлгөн элек. Ошол неме кошулуп калыптыр, ошол неме болуп калыптыр. Себеби ошол вопрос болот да, мен группада болгондон кийин азыр да ошондой болот. Анан кийин мен сиздерден өтүнүп суранып кетет элем. Менин өзүмүн жеке оюмдагы бул жердеги биз себеби кара суу калтабыз да. Ар бир айыл ушул жерде отурганыңыздар бардыгыңыздардын не только Москва эмес, не только Россия эмес, бүтүн дүйнө жүзү боюнча которот, туурабы? Мисалы үчүн бизде ошондой. Сахалинде жашайбы, же болбосо Мурманскта жашайбы, Калининградда болобу, фондко которот да. Ошого анча-мынча сырттан, ошол жактардан жардам сурап неме кылганда биздин фондубуз мындай эле, биздин устабыз мындай эле дебестен ортого талкууга салганда, ошол айыл өкүлүнүн, жосо ошол айылдын элин, ар бир айылдын өзүнүн, ар бир айыл өкүлүнүн өзүнүн эли бар. Ошонун астында жооп берет. Ошондо алгындай кылбастан, такап эле устап кыла бербестен, колдон келишинче жардам кылып койсок. Өткөндө Түмөндө жөнөтө албайлат, акча жок. Мына барса 70 миңди да калыша албайлат. Жөнөтүш керек. Немеге салсаң жок, бул башка жак экен. Ошого мен суранып кетет элем, эгерде сыртта кичине бир неме боло турган болсо, ар бир айыл өкүлүңүздөр ушул жерде отурасыңар, ошо элдин, ар бир өзүңөрдүн элиңер бар. Элди сыйлап, ошону койгондо ушул жердеги кийинки ар бир өзүбүздүн кийинкибизди ойлоп, кичине неме кылып жардам кылып койсок. Мен ошону өтүнүп кетет элем. Себеби акыркы күндөрү болбойт менен иш болуп калды да. Мына жерибизди жакшы кыла турган болсок, мына жерибизден көкөрөгүбүздү тазалап, бардык нерседен жакшыга ойлой турган болсок, бардык нерсе болот. Бүт нерсе болот. Ошон үчүн мен сизден суранып кетет элем, эгерде неме болот, жакшылык нерсе менен бардык жамандык нерсе жанаша жүрөт. Себеби биздин немебиз ошондой. Тагдырыбыз дагы ошондой нерсе, Алла Тааланын немеси буйругу ошондой. Себеби ар дайым эле жакшылык менен жашай албайбыз. Себеби ошондой. Бирөөбүз ооруп калабыз, бирөөбүз кырсык болуп калат экен, башка болуп калат экен. Ошого бирөөнүн башына иш түшкөндө кичине неме кылбастан ошого жардам кылышты. Ошого кичине болсо да. Мен буну эмнеге айтып атам? Кечээ күнү Бирлешкен айылында бала, жаш бала 2002-жылкы 2002-жылкы бала эмнени көрдү турмушта? Же ким менен каташып, ким менен неме кылды? Мынасына ишенет. Биз өзүбүзгө ишенишибиз мүмкүн. Катташым бар, мына берип турат, ол берип турат. Онун же башка немеси жок экен, жардам сурап кайрылсак, мына нече күндөн бери неме болбой атат ошол нерсе. Ошону бир сурап коюп, мен просто бул жакта туруп өзүм неме кылдым. Ошол нерсени өтө эле алгындай неме кыла бербестен, бирлешкен катышка эмес, бирлешкен катышканда катышып жүргөн. Себеби менин мойнумдагы нерсени мен жооп берип коюшум керек. Ошол бирлешкендик Мирлан деген бала августта Кыргызстанга кеткенге чейин биздин коомго катышып эле жүргөн. Мүмкүн болушунча чогулуштарга келип ошол өзүнүн идеяларын айтып, мүмкүн болушунча 500 сом, 1000 сом, 2000 сом акчасын которуп эле жүргөн. Мен себеби алып келип неме кылсам, милдет кылгандай болбойн дедим да, бирок өзүмдүн нерсеми айтып коеюн. Себеби мен билемин. Билген нерсеми айтып атам мен. Себеби ол баланы тааныймын, катышып жүргөн. Себеби жазгандары да бар. Мүмкүн болушунча 500 сом которуп коеюн Жаншека деп жазгандары бар. Неме болбоңуз, мен просто неме болбой атам деп. Ошого эгерде адамдар кечине неме боло турган болсо, кечине кайрылып, кичине жардам сурай турган болсо, ол жыргаганынан же болбосо башка кылгандан кайрылган жок. Ошол нерсени да туура алып койсок, группада сөз болду. Фондду 100% чыгаша кылып койсуңар деп. Бул жерде билбейм, кимиңер бухгалтерсыңар. Мен 15 жыл Кыргызстанда главный бухгалтер болуп иштегем. Ушул жерде 17 жыл болуп атат, 16 жылдан 17 жылга өтүп атат. 16 жылдан бери мен ушул учетто жүрөмүн. Чыгаша кандай, киреше кандай экенин билемин.
Чыгашанын статьясында кимиң наразы болгон болсоңор суроо бересиңер азыр. Кимиң муналысты не деп коет? Биздин немеде бар. Максатка ылайыксыз жумшалып калыптыр бул акча деп. Же болбосо бул жерден чыгарып туруп колго сала турган болсо, ошону ордуна коюп кой. Себеби мен төрага болуп турганмын. Ошол акчага мен жооп беремин. Ушул акчаны коюп коюш керек. Ушундай болуп калыптыр. Максатсыз пайдаланып коюпсуңар. Себеби ошондой болот го, бюджеттин акчасын. Ол бюджет дагы элдин акчасы да. Бул дагы элдин акчасы. Элдин акчасын иштетип коюпсуң, сен чөтөңө салып коюпсуң. Же болбосо максатсыз ушул нерсеге пайдаланып коюпсуң. Ушул нерсени коюп кой десе мен коюп коёмун. Себеби менин жүзүм жарык болуш керек. Эртең бүрсү күнү себеби мен төрагалык тапшырып бердим. Менин балам, неберем бул нерсени укпаш керек. Жакшы сөз айтылыш керек мен аркама. Ондай жаман сөз айтылганды мен каалабаймын. Кандай болгон күндө дагы, ошол акчага мен жооп беремин. Бул дүйнөдө дагы, наркы дүйнөдө дагы. Себеби ошон үчүн ишенип, шайлап, мына сен ушулга, сенин айткандай болот, ушундай неме болгондой деп. Ошон үчүн эгерде максатсыз пайдаланып калса, же болбосо биз башка нерсеге жумшап койгон болсок, чечим чыгара турган болсоңор, кайра төлөгөнгө мен милдеттүүмүн. 2018-ден түзүлгөндөн бери мен анализ кылып чыктым да, канча акча түшүп, канча неме болду деп. Себеби 442 миңди чыгарып салганда 286 миң калат. 30% акча деп коет. Акчаны чогултсаң, бербесең, башка кылбасаң, неге акча чогултабыз деген суроо болот. Акчаны жумшап койсоң, неге жумшап? Онда не деп жооп бериш керек? Ошондой сөз болдубу? Акчаны неге чогултабыз? Буну не кылабыз биз? Башка бирөө 2-3 адам пайдаланабы бул нерсе деген нерсеге бардык, туурабы? Акча жумшалган болсо, буну неге жумшап койдук? Онда мен түшүнбөйм, не деп жооп беришти. Онда акчаны чогултпай эле, жумшабай эле коюш керек экен онда. Ошол нерсеге келип такалтат да, туурабы? Жок, мен просто нерсени айттым. Мен сурап жооп башталек. Мен немен бүтүп алайын. Мен нерсени бүтүп алайын. Мен просто айтып атам да. Мен өзүм неме кылтам. Мен азыр bir мүнөткө жетпейт, болду. 2021-жылы Кудайга шүгүр биздин Кара Суу коому өтө чоң иш алып барды. Мен лично өзүмүн жеке жыйынтыгым боюнча себеби ыркесе болду. Мындай ыркесе мен оюмча тарыхта болбойт. Өткөрө албайт дагы. Экинчи презентация болду. Себеби презентация обязательно кылышыбыз керек эле. Бул жерде турган активисттердин биздин ушул Кара Суу коому болуп түзүлгөндөн бери биздин ол милдетибиз эле, мойнубуздагы нерсебиз эле. Ал нерсени өткөрдүк. Баткен окуясында Кудайга шүгүр бардык нерсени тыйынына чейин бардык нерсени жеткирип бердик. Одан кийин Питерге барып, жолдоштук беттеш ошол биздин карым-катнашыбыз жакшы болду. Төрөгө алмашкандан кийин бардык нерсе жакшы болуп атат. Мен айтат элем, ушул нерсе кылган нерсебиз бардыгыбыз бул Алланын жолунда, Алланын нерсесинде. Жүрөктөн чыгып кылынган нерсенин бар. Ушул отчетто 2021-2022-ни дагы толук берди. Декабрга чейин. Бирок мен дагы толуктап кетейин. Кээ бир маселелер боюнчачы, груз 200 боюнча айрыкча. Ошондой реанимацияга түшкөндөр, анан биз кандай жардам берип атабыз элге, главный. Эң негизги маселе бул элге жардам берүү. Биздин мигранттарга ошо элчилик менен юристтер менен иштешип, ошол багытта. Ошондой эле оорулардан кабар алуу. Ошо. Мен ушул немеден баштайын, аз груз 200-ни акыркы күндөрү чындап эле көпчүлүк моментте баасында чогулткан сумма көбөйдү, өзүңүздөр көрүп атасыздар, 200-дөн ашып атат да. Анан катар болуп калганда кээде ошол 100дөн ылдый болуп калат, эме 200дөн кичине аз болуп калат. Ошол эмеден баштап берейин. 09-10-дон баштап мен акчаман, ошо мен өзүм картамды коюп баштагам. Ого чейин мен Жаныш акедан сурагам, 1-2 жолу мен неме болуп калып, анан Жаныш аке коюп бериңиз депчи. Мен ошол убактыма байланыштуу. Мыктарбек уулу Бейшенбек, груз 200-лер булар. 233.096. Кара уулу Талайбек 233.200. Шакиров Кабыл 207.000. Жакыпов Калдарбек
216.160. Сапарбаева Гүлбарчын 204.105. Шамшиева Чолпонай 163.692. Абдрасулов Асқат 220.187. Ираев Жеңишбек 233.886. Оморов Мақсатбек 227.514. Жалпысынан 1.938.840 рубль бул ушул элдин жардам бергени. Андан сырткары өздөрү айылдардагы кээ бир айыл 170.000, 70.000, 80.000 чогултушту. Аны биз азырынча отчетко киргизбедик. Кудай кааласа кийин алар дагы отчетко киргиз. Анткени алар да биздин айылдарда кийин ошону да кошуп жаза турган болуп, азыр айыл өкүлдөрү менен кеңештик. Анткени ошол анан реанимацияга жана операция болгондордон мына жаңы жылга чейин Камилжан уулу Жакшылык 63.055 рубль ушу коом берди. Андан фонд 10.000 бөлүп берди. Андан сырткары Сопию Анжела деген 6 жаштагы кызыбызга жалпысынан 217.000 акча чогулду. Жалпы айылдарды кошкондо, ошол өздөрүнүн кызыл кошчуну да кошкондо 217.000 кошулду. Фонддон бөлүндү. Фонддон жалпы бөлүнгөнү 151.993 болду. Айырма ошондо берген камерага тартылган да. Неге чыгып калды десе, бизде өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы күндөр Грузия соң үчүн кээ бир айылдар кеч болсо да которуп атат да. Биз ошо картага акча түшпөй атат, 2 күн, 3 күн коюп турасыз, күтүп сабыр кылып турасыз деген сунуштар түшүп атат. Анткени эл кыйналып атат. Чындыгында мына көп болуп атат акыркы күндөр. Ошол негизинде кээ бирөө чындап эле кеч которуп атат. Өзүңүздөр эле группага таштаган чектерди көрүп атасыздар. Мисалы үчүн бүгүн дагы бирөө которду 800 рубль. Мен кеч барып отчетун чыгарам да. Анткени бизде ушундай кечигүүлөр бар. Грузиясынын картасы 2 сутка коюлат. Анткени средний Грузия 2 суткада кетип атат да. 1 суткада көбү успеть этип калат экен. Анча активисттер көбү иштейт экен. Бирөө кечирээк окуп калат экен. Ошонун негизинде стабильный 2 сутка коюп атабыз. 2 суткада мына жакшы эле сумма чогулуп атат. Ошону мында жалпы маалымдоо иретинде айтайын. Анан мен төрө болгондон бери бир нече иш-чаралар болду. Элчилик дагы 3 иш-чарага чакырды. Мен катышып келдим. Ошондой эле ошол мына биздин манасчыбыз 5 күн манас айтканда бизден ошол Талант мырза спонсор болду коомдун атынан. Мен тапшырып келдим, ал 10.000 берди. Ошондой эле Арuz атты колдоого Майрам Жороева дагы өзүнүн жанынан 5.000 берди. Мен $100 бердим. Ал биз өзүбүздүн жаныбыздан болду. Бизди Карас коомун чакырган үчүнчү. Андан сырткары мына Каракулжа коому уюштурганда дагы өзүбүздүн жаныбыздан төлөдүк. Ошондой эле биздин аялдар фольклордук неме өткөндө ага дагы өзүнүн жаныбыздан бардык. Ошондой эле Айна шешебиз өткөрдү. Ага деле биз өзүнүн жаныбыздан. Ошондой эле майрам өткөн иш-чарага, анткени бизде лимит түгөнгөн үчүн былтыркы жыл жаңы неме өткөн үчүн маданий иш-чарага биз бөлө албайбыз деп айттык да. Анткени ошончо сумма кетти. Мына кийинки жылга карайбыз деп. Фонддун негизги акча бөлүү боюнча мен эчтекеге аралашпайм. Мен башында бул замдарга дагы, мына аксакалдарга да айттым. Анткени мен сунуштасам туура келбейт. Сиздер сунуштасаңар ошол нерсе чечилет да. Ошон үчүн мен фонддон бир жака барганда 5.000, 10.000 же мынага берип коелу деген мен сунуштан алыс болдум. Өзүм. Колдон келишинче биз өз аракет кылабыз. Бирөөнү кабар алсак дагы, бирөөгө барсак дагы акыркы күндөрү өздөрү макул бергендерди чыгарып коюп атабыз. Кичине видео кылып, отчет кылып, мунага бардык, тиги бар деп. Каруулар көп болот. Эми убактым немесине карайм мен дагы. Ошо карап же ошо бирөөгө продукт да керек болуп калат экен, бирөө же акча сурайт экен, мынча берсеңер биз чыгып кайра кутулабыз, акчабыз жок деп. Ошондой моментте мен активисттерден суранып атам. Ошого мына Кызыл Кошчу айылынын активисттерине чоң ыраазычылык билдирем. Мына немеге дагы фабрика айылына дагы ыраазычылык билдирем. Ошондой эле мына Жанышакан айылына Жанышакан өзүнө анткени мен ошол группага кээде таштабайм, анткени ошол райондо жашагандарга чыгып атам да. Кичине продукта керек болуп калат экен, кичине убактылуу акча керек болуп калат экен, мына момент кээ бир маселени чечүү үчүн. Ошондой эле дагы бир нерсе, бизде азыр элчилик атайы жардам берип атат, өздөрү деле маалымат болсо бизге бергиле, кайрылгандар болсо, ошо айлыгын албаган болсо утуруп бизге берип, биз аларды берип атабыз. Биз менен иштешкен ошол көбүнчө Аким деген юрист жигит жардам берип атат. Ошондой эле баягы Гүлиза жардам берип атат. Мына Гүлиза юрист катары дагы андан сырткары мен фамилиясын чыгарбам сунушташты. Биздин 2 жаранды конкретный грабежден алып чыкты. Акча албай, мен өзүм бардым, ошо көрдүм, жүрдүм, анткени мен өзүм барбасам алар деле келбейт да. Өзүм барып ошондо жүрдүм. Андан сырткары мына 18.8 статьясы боюнча бир 40 адамга мен фамилиясын жакында чыгарам, списогун. Примерно кимдерге жардам берди. 18.8 статья ошондой эле мас болуп түшкөн биздин айдоочулар чалат да. Мен түшүнбөй эле кол коюп коюпмун деп. Ошолорго барып 3-4 дагы жардам берди.
кээ бирөөнүн ачык эле айтайын, кээ бирөөнүн бекер жардам берсе, кээ бирөөнү мен айттым кичине көңүлүнөн чыгарып акча берип коет адам. Анткени ал юрист бир чыгышы өзү 10 миң турат да. Ушу 4 миң 5 миң берип койсоңор деп өзүм суранып атам. Анан эртең акча алды бирөө чыкпасын. Ошондой эле бизге көп кайрылуулар түшөт. Баягы аял кишилерден акыркы күндөрү көп түшүп атат. Анткени биздин коомубуз иштеп атканы, башкалар биздин аялдар дагы жеткирип атат. Кайрылгандарга жардам берип атабыз. Айлыгын ала албаган, ошондой эле акчасынан ала албагандар, ошондой эле бирөө менен таанышып акчасын алдырып койгондор бар. Ошолорго аялдар менен биргеликте жардам берип атабыз. Турмуш шарты оор болгонго. Мен ушул чогулуштан камерага тартылат. Ушул Тина эжебизге чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Анткени аял башы менен ал эже дагы кээде 4 миң 5 миң көтөрүп ошол маселелерди чечип атат. Ал группага салбай эле мындай кылбай эле Чынарбек мен өзүм чечип коем депчи. Бул аялдардын жардамы. Анткени бизде коомдо канча аял болсо, мындай эркек болсо, аялдар деле ошончо да. Бирөөбүздүн аялыбыз бар, бирөөбүздүн карындашыбыз, алар дагы көпчүлүк экен. Мына коомдун чоңойгонуна байланыштуу алар дагы кайрылуу көп. Өзү устав боюнча төрөгө 6 айда 1 жылда отчет берет экен. Мен ушул 6 айлыкта ушул мен мына учкун мек менен сүйлөшүп, видео кылабыз бардыгын. Кимдерге жардам бердик, кимдер качан чалышты, канча числодо биз отчет кылып коебуз, Кудай кааласа. Мындан ары биз мына эл менен тыгыз байланышып, элге маалыматты жеткирип турабыз. Мына Учкунбекке дагы убакыттан пайдаланып, мен буга чейин мындай коомчулуктун алдында айтпадым беле, айтып коеюн. Бул да кызматтарын баштады. Элге жардамы тийип атат, результат болуп атат. Анткени биз мына ооруларга барганда, башка барганда кече видео чыгардык. Бул кечеги эле. Биз буга чейин барганда өздөрү суранган жок. Бирок ошо аял киши үйүндө отурган, инвалидти карагандардын ишине бул жардам берип атат. Ошол интернет магазинде иштеген сүрөт тартып бериш керек экен, ал 5 миң 10 миң турат экен. Ошондойлордун Учкунбек өзү колунан келишинче ошондой аялдарга, ошондой эжелерге ушул маалымат жагынан, ошондой эле ошолордун ишин жүргүзгөн жакка жардам тийип атат. Уже результат мына элдер ыраазы болуп атат. Биз алардын баардыгы ыраазы болгонун гана сүйлөтөбүз. Биз макулбуз, майли элге жеткир дегенчи. Анткени ыраазы болбосо биз чыгара албайбыз. Ошол нерсени дагы айтып кетейин. Ошондой эле мына биздин иш-чарада акыркы ачык эле мына шайлоо болду, волонтерлор катышты. Ушул Мамажан айылы, Каарман айылы, ошондой эле Курманжанатка айылына жигиттерине чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Анткени биз 15 адам сураганбыз, бирок 35-40 болду. Жигиттер эртең менен кечке 2ге бөлүнүп иштеп беришти. Чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Мен сиздерден суранып кетет элем, ушул биздин маданий иш-чараларга же биздин кара сулуктар иш-чара өткөрсө, активдүүрөөк катышсак. Анткени биздин эжелер ушул фольклордук ансамбль уюштуруп кара сулуктар иш-чара өткөрдү. Бизден эч ким барбайт. Айнаш эже өткөрдү, чындап эле бизден барбады, 1-2 адам бардык. Ошондой эле мына Майрам Жоробая деген кызыбыз дагы өткөрдү. Ага дагы эч ким барбадык. Биз өзүбүз барып, өз кызматын кылып, ошо түнү үйүнө чейин жеткирип, колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бул жерде активисттердин арасынан дагы жигиттер бар, кээде биздин сөзүбүздү эки кылбай жардам берип атат. Мен ошолорго дагы чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Азырынча меники кыскача ушул суроо жокко, азыр кеңири убакыт болсо жардам жооп бергенге даярбыз.